Улуттун келечеги энелердин колунда деген накыл сөздөрдүн автору француз жазуучусу Оноре де Бальзак. Жыл алмашып, коомдо болуп жаткан өзгөрүүлөрдү талдап, социалдык тармакта көз жаздымында калбаган төбөлүктүү темалардын негизгилеринин бири Кыргызстан аялдарынын тарыхы омоктуу талдоодон өтүшү керектигин баамдап, бүгүн цифралар жана фактыларга таянып, кыргыз аялзатынын учурдагы абалына сарасеп салдык. Карт тарыхтын бетин барактасак, 1925 жылынын 5 мартында Бишкекте Кара Кыргыз автономиялык облусунун дыйкан батыраак аялдарынын биринчи съезди чогулган. Съездин 105 делегаттарынын 85-ин кыргыз улутундагы аялзаты түзгөн. Сабатсыздыкты жоюу уюмдары ачылып, аялдар прогресске, билимге, эркиндикке, эркектер менен бирдей укукка ээ болууга умтулушкан. Ага мамлекет зор колдоо көргөзгөн. Съезд өткөндөн кийин 1925 жылы аялдардын партиялык мектеби ачылыптыр. Мына ошондо 50дөн ашык аял ошол партиялык мектепте биринчиден уюштуруучу да болуп, экинчиден ошол мектепте билим алышып, ошо кыргыз элинин аялдарынын мына бүгүнкү деңгээлде жетишине чоң салым кошушкан. Аялдар кыймылынын тушоосу кесилип, мамлекеттин социалдык тармагын түптөгөн уюм аялзатынын укугун коргоп, үй-бүлө, тарбия маселесин мамлекеттик деңгээлде каралышына омоктуу катышып, өлкөнүн келечегинин пайдубалын түптөгөнгө катышкан. 100 жылдын ичинде ушу бир нече аялдардын поколение болуп өзгөрүлүп, алмашып турушту. Кыргыз аялы бул чынында эле таланттуу, чынында эле эркиндикти сүйгөн, чынында эле мээримдүү болуп келет эмес. Депутат болгон аялдар, чоң кызматта иштеген, педагог аялдар, врач аялдар, журналист аялдар ушул комитеттин активисттери болуп келген экен да. Көз карандысыз эгемендүү Кыргызстан ушул салттарды улантып, аялдар өз потенциалын ишке ашырышы үчүн аларга кеңири мүмкүнчүлүктөрдү чабыттап, акыркы цивилизациялуу дүйнөнүн адамына айгарылган бардык укуктар менен эркиндиктерди кыз-келиндерге берип жатат. Патриархалдык мамилеге чабуул кылуу, ошого аялдардын өздөрүн катыштыруу дегеле биз боштондукка чыккан аялдардын өзүнүн укугун коргоодо активдүү иш алып баруусуна шарт түзүлгөн. Өйдө да айтып кеткен маалыматты коштоп, айтылган ополтоодой эмгеги менен өлкөнүн тарыхында алтын изин калтырган белгилүү Кыргызстан аялдар комитетинин активисттери ошол аталышта союз тараганда эгемендүү өлкөнүн биринчи карлыгачы болуп, жаңы талапка ылайык Кыргызстан аялдар комитетин биринчи бейөкмөт уюму катары мамлекеттик каттоодон өткөрүп, учурда ишин ийгиликтүү улантууда. 2021 жылы юстициядан кайта каттоодон өткөрүп өзүн. Андан кийин мен ушу бюджет областты кайта кыдырып 2 жолу. Баарын ойготуп, жандантып, алардын баардын макулдугун берип, туура баягы өзүбүздүн патриоттук ан сезим, ушул бул коом бар эле. Аялдар комитети бияка кимдер кирген? Бүт биздин ушу өкмөттө иштеген министр айымдар, ар бир социалдык тармакта иштеген айымдар, жана ушу үйдө отурган активдүү апалардын баарын чогуу бирдикте бул ишти алып кеткен да. Мына ошондо ушинтип баштадык. Учурда патриоттук талаптарды туу туткан Кыргызстан аялдар комитети Конституциянын нормалары, эл аралык конвенциялар, гендердик теңдик жаатында атайын мыйзамдардын алкагында билим берүү, эмгек, жумуш менен камсыз болуу, саламаттыкты сактоо жана социалдык тармакты камтыган декларациянын принциптеринин негизинде иш алып барууда. Мен ушу билим берүү тармагына мындай басым жасагым келип атат да. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 2377 мектеп бар. Анда 90 000 мугалим иштейт. Ошо 90 000дин 90% аялзат. Акыркы 3 жылдан бери Кыргызстан аялдары комитетин жетектеген айым Чынар Майтикова коомдук уюмдун ишин алгалатып, өнүгүүнүн жаңы импульсуна багыт берип, командасын жигердүү иштөөгө максаттоодо.
Республиканын деңгээлинде Кыргызстан аялдар комитети улуттук саясаттын баардык аспектине катышып, лидер аялдарды мамлекеттик башкарууга тартуу тууралуу Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын негизинде кабыл алынган аялдардын тең укуктуулугу жана мүмкүнчүлүктөрү жаатында иш жүргүзүп келет. Бизде илим, технология, сан ариптештирүү, жасалма интеллект деген абдан чоң өнүгүп турган убакта абдан мындай бир болуп көрбөгөндөй жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылып жатпайбы? Анан ушул аялдардын коомдогу ролу биз азыр кайра карап чыгуу, өзгөчө ошол жаңы чакырыктарга биз өзүбүздүн аялдар кандай биз ошого жооп бере алабыз, мына ушул дагы чоң маселе. Эгер аялдар кыймылын тыкыр көзөмөлдөп, фактыларга таянсак, өлкөбүздөгү аялдар кыймылынын өнүгүп өсүшүнүн күбөлөрүнө кепил боло алабыз. Мамлекеттик деңгээлде президентибиз Садыр Жапаров көп жакшы демилгелерди көтөрүп жатат. Мына гендердик саясат боюнча көптөгөн мамлекеттик программалар кабыл алынып жатат. 1995 жылы аялдар кыймылынын тарыхында болуп өткөн окуяга токтолсок болот. Эгемендүү өлкөбүздүн делегациясы биринчи ирет Пекин шаарында өткөн бүткүл дүйнөлүк 4-чү конференцияга катышкан. Ошол кадамдын шарапаты аял затынын көйгөйүнүн жеринен чечилишине багыт берди десек жаңылбайбыз. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин профилдик комитетинде аял укугун коргогон 5 конвенцияга кол коюлуп, иш жигердүү нукка өткөн. 1996 жыл аялдар жылы деп жарыяланып, үй бүлө, аялдар жана жаштардын иштери боюнча мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Аялдардын абалын жакшыртуу үчүн Кыргызстанда улуттук аял зат программасы түзүлүп ишке киргизилген. Андан кийин гендер багытын өнүктүрүү жаатында иш-чаралар мамлекеттик деңгээлде көзөмөлгө алына баштаган. 2002 жылы лидер аялдарды мамлекеттик башкаруу кызматына тартуу боюнча президенттин жарлыгына кол коюлган. 2007 жылы Конституциянын жаңы редакциясында тең укуктуулук принциби кабыл алынган. Саясий партиялар жөнүндө мыйзамга гендердик квота киргизилген. Аялдардын укугун коргоодо Кыргызстан аялдары комитетинин активисттеринин опол тоодой салымын айтпай кетсек болбостур. Учурда аялдар кыймылы өз аракетинде коюлган максаттарын ишке жигердүү аткарууга багыт алган. 2030 жылына карата ар бир өлкө Бириккен Улуттар уюмунун башчылыгы астында бийликтин бардык бутактарында аялдардын 50% өкүлчүлүгүнө жетишүүгө милдеттенме алган. Кыргыз Республикасынын азыркы муундагы айымдары аялдардын кийинки муунуна чечимдерди кабыл алуу деңгээлинде кызмат орундарын 30% баштапкы планкасын калтырууга тийишпиз деген ураан алдында аялдар комитетинин аймактык лидерлерин даярдоо жаңы нукта сергек өнүгүүгө багыт алган. Бул аракет оңой аткарылбайт. Эгерде күн чыкса, деп айткан жазуучу Сервантес, ал бардыгына бирдей тиет. 30% квотаны алып калышыбыз керек. Бул каалоо ишке ашуу үчүн 100 жыл мурдагыдай аялдардын тилектештиги керек. Гендердик бир теңсиздикти жоюуга, өзгөчө аялдардын социалдык, экономикалык, коомдук саясий турмушка катышуусуна бул программалар албетте сөзсүз түрдө өзүнүн таасирин берет. Өзгөчө мына биздин кворум боюнча жергиликтүү кеңештер башталды эле. Ошол биз абдан чоң кубанычтабыз. Мына 30% азыр ошол квота киргизилгендигине, мына ошол квота сөзсүз түрдө Жогорку Кеңеште да сакталышына биз ошол тилектештигибизди билдиребиз. Президент Садыр Жапаров ишкерлердин укуктарын коргоо жөнүндө мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Бул мыйзамдын максаты жана милдети аялдардын ишкердигине мамлекеттик колдоону күчөтүү, анын ичинде финансылык жеткиликтүүлүктү кеңейтүү жана өлкөдө аялдарды иш менен камсыздоо деңгээлин жогорулатуу үчүн шарттарды түзүү болуп саналат. Аялдар бул коомдо деле эң кыскасы үй бүлөдө деле түптөп келчи бардык нерсени жолго салчу аялдарга деп эсептейм да. Аялдардын кайсы жерде болсо ордодо аялдар жоопкерчилик менен иш кылат. Кандай жумуш иштерди албасын, аялдар ошол жумушту аткарып, ишти өтөсүнө чыгарганга качан да болсо аракет кылып келген аялдар да. Мен аялдардын орду бардык жерде болгонун каалайм да, бардык иште аялдар катышканын каалайм.
Кыргызстандын бүт аймактарында жана кыргыз аял заты мекендеген Европада, Америка, Австралия, Кытай, Россия өлкөлөрүндө акыркы мезгилде Кыргызстан аялдары комитетинин өкүлчүлүгү ачылууда. Биз бүгүн ар бирибиз окууга, маалымат бөлүшүүгө, аялдар клубтарын, ийримдерин түзүүгө тийишпиз. Бул жолугушуулар мазмундуу, продуктивдүү болуусу шарт. Биз иштеп жаткан айдыңда конкуренция өнүгүүдө. Ошолордон айырмаланып, өз жолубузду аныктообуз шарт деген нукта комитеттин иштөө максаты пландаштырылган. Бүгүнкү программабыздын сыйлуу коногу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Динара Ашимовага жолдогон суроолорубуз. Гендердик тең укуктуулукка жеттик деп айта алабызбы? Мына 3 жылдан бери ушул маселени өтө катуу көтөрүп келатабыз. Министр болуп келе аткан аялдар дагы көп туруктуу иштебей жатышат. Бир дагы бизде губернатор аял жок, аким аялдарды көрбөй атабыз. Бүт эле айыл өкмөттөрдүн башчылары эркектер болуп атат. Өтө аз да өкмөттөрдү башкарган аялдар. Ошого 30% гендердик квотаны азыр биз ушул бүт механизм, процедуралар менен киргизели деп атабыз да. Аялдар майрамы 8 март жазда келет. Ошол күнү ар бир аял затын наздектеген адамы майрамың менен деген сөзүн узатып, аял жүрөгү бакытка балкыйт. Ошондуктан жаз айын аялдын назиктигине салыштырып, сүйүү түнөк алган айдын көйнөгүндө гүлдөгөн табият тарткан палитрасынын өң өчпөсүн деген тилектер жанат. Кыргызстан аялдары комитети патриоттук өкмөттүк эмес уюм. Мындай уюму бар өлкө руху таза, күн тартиби айкын, иштөө стили ачык деп таанылат. Ошого татыктуу бололу деген программанын алкагында аймактык аялдар комитетинин лидерлери өлкөдө өтүп жаткан республикалык курултайда аялдардын укугун коргоо маселесин чоң аренага алып чыгып, мамлекет башчыга түз кайрылып, маселенин жеринен чечилүүсүн тийиштүү бийлик бутактарына жеткизе алышкан. Биз ар бир аял заты жана ар бир баланы мамлекет тарабынан коргоону, колдоону, камкордук менен сый урматты сезген бейпил коомду курушубуз керек. Учурда дүйнө 1000 жылдыктын максаттарынан туруктуу өнүктүрүүнүн максаттарына өттү. Климаттын өзгөрүшү, жаратылыш ресурстарынын азайышы, жайыттардын бузулушу, суу ресурстарынын кемигени дүйнөгө өзгөртүү киргизүүдө. Мыйзамдын үстөмдүгү туруктуу өнүктүрүүнүн ажырагыс шарты болууга тийиш. Учурда Кыргызстан аялдары комитети социалдык тармакта иштөө аракетин омоктуу улантууда. Бул уюмдун курамында акыл карачач, адамдын табиятын, дилин өзгөртүүгө дилгир айымдар бар. Алар жетекчилик кызматтын даамын татып, азыр өз тажрыйбасын бөлүшүүгө даяр инсандар. Эң чыдамкай аял заты экен да, багы кандай гана кыйынчылык болбосун, мен балдарым үчүн жеңишим керек, үй бүлөмдү сакташым керек, жылоо чоомду сакташым керек деп ушунчалык кыйналса дагы болгон аракетин жумшап, алар бардыгына чыдамкай. 100 жыл тарыхы бар бул атага алыска кеткен уюмдун даражасын көтөрүүчү күч даяр. Ишиңиздерди ийгилик коштосун Кыргызымдын ай жүздүү айымдары.